Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Иран америкалык кемелерди чөктүрүүгө даярданып жатат. Иран менен Кытай Бейжиңдин 290 чакырымга чейинки аралыкка жете турган CM-302 үндүн ылдамдыгынан жогору учкан кемеге каршы ракеталарын сатып алуу боюнча келишим түзүүгө жакындап калды. Иранын мындай ракеталарды сатып алышы америкалык кемелерге коркунуч туудурат. Өткөн жылы Израиль менен АКШнын Иранга абадан жасаган соккуларынан кийин ракеталарды сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр тездеди. Агенттик потенциалдуу келишимдин шарттарын атаган жок. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп өзүнүн жогорку даражалуу аскер офицери Иранга сокку урууга каршы деген маалыматты четке какты. АКШнын маалымат каражаттары Биргелешкен Штат башчыларынын төрагасы генерал Дэн Кейн ук-дарылардын жетишсиздиги, союздаштарынын колдоосунун жоктугу жана узак мөөнөттүү чыр-чатактар сыяктуу тобокелдиктер жөнүндө эскерткенин билдиришти. Трамп бул маалыматтарды так эмес деп четке кагып, Truth Social сайтында эч ким согушту каалабаса да генерал Кейн Иранга каршы ар кандай аскердик аракеттерди оңой эле жеңип алууга болот деп эсептей турганын жазган. Ким Чен Ын 13 жаштагы кызына Түндүк Кореянын ракета системасын башкарууну ишенип тапшырды. Өлкөнүн маалымат каражаттары жана Newsweek журналынын маалыматына караганда, Ким Чу Эге өлкөнүн өзөктүк күчтөрүн көзөмөлдөгөн ракета бюросунун директоруна барабар кызмат берилген. Айрым генералдар ага түздөн-түз баш ийип жатышканы жана ал ракета программасы боюнча буйруктарды бергени кабарланууда. Кызы Ким Чен Ын менен бирге коомдук иш-чараларда, анын ичинде ракета сыноолорунда жүргөн видеолору барган сайын көбүрөөк жарыялана баштады. Айрымдар Ким Чен Ын кызын мураскер катары даярдап жатышканын божомолдошууда. Франция менен Британия Украинага өзөктүк куралды жана аны жеткирүү системаларын жашырын түрдө өткөрүп берүүгө даярданып жатышат. Орусиянын тышкы чалгындоо кызматынын маалыматы боюнча бул Европанын өзөктүк компоненттерин, жабдууларын жана технологияларын жашыруун түрдө өткөрүп берүүнү камтыйт. Суу астында жүрүүчү кемеден учурулуучу баллистикалык ракета үчүн Франциянын TN-75 чакан өлчөмдөгү ракетасы бир вариант катары каралууда. Негизги максат Киевдин өзөктүк куралды сатып алышын, Украина өзүнүн өзөктүк куралын жасады деп көрсөтүү. Германия бул ишке катышуудан баш тарткан деп айтылат маалыматта. Орусиянын дрондору Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье шаарына сокку уруп 5 адам, анын ичинде бир бала жаракат алды. Үйлөргө, унааларга жана заводдун имаратына зыян келтирген чабуул Украина Орусиянын толук масштабтуу басып киришинин 4 жылдыгын белгилеп жаткан учурда болду. Расмий өкүлдөр шаар күн сайын чабуулдарга дуушар болуп жатканын белгилешти. Украинада Львовдун Маров көрүстүнүндө тургундар Орусия менен уланып жаткан согушта курман болгон украин жоокерлерин эскеришти. Эскерүү иш-чарасы Орусия Украинанын энергетикалык инфраструктурасына дрондор менен ракеталык соккуларды улантып жаткан учурда өттү. Белгилүү болгондой, бул өнөктүктүн бир бөлүгү улуттун эркин сындырууга багытталган. Мексикада Халиско штатында өлкөнүн атайын күчтөрү жүргүзгөн операциядан кийин Халиско жаңы Мун картелинин лидери Эль Мено камакта каза болгону тууралуу кабарлар тарап, Пуэрто Вартада кагылышуулар болду. Рейд учурунда коопсуздук кызматкерлери жана кылмыштуу топтун мүчөлөрү деп шектелген 70ден ашык адам каза болду. Күбөлөр шаардын үстүнөн тик учактар учуп баратканда коюу түтүн чыкканын билдиришти. Ал эми бийликтегилер картелдин шектүү мүчөлөрү бир нече штаттардагы унааларды жана ишканаларды өрттөп, транспортко жана күнүмдүк жашоого тоскоолдук жаратканын айтышкан. Расмий өкүлдөр коопсуздук күчтөрү жабыркаган аймактарда тартиптик калыбына келтирүү үчүн тынбай иш алып барып жатышкандыктан жай тургундардын өмүрүнө коркунуч келбегенин ырасташты. Дүйшөмбү күнү атактуу мексикалык банги барону Эль Менчонун кармалышы жана өлүмүнөн кийин координацияланган картелдик чабуулдардан кийин унаалар, анын ичинде Вахакадагы мектеп автобусу да күйдү. Мексиканын улуттук гвардиясынын аскердик полициясынын кеминде 25 кызматкери кол салууларда каза болду. Мексиканын коопсуздук министринин айтымында зомбулук учурунда 30 картел мүчөсү, ошондой эле бир күбө каза болуп, 7 штатта кеминде 70 адам камакка алынган. Аскерлер жана коопсуздук күчтөрү аймакты курчап турганда мектептер жабык бойдон калып, көчөлөр дээрлик бош калган. Несио Элено Оераны кармоо боюнча жекшемби күнү аскердик операцияны баштоодо Мексиканын бийликтери дүйшөмбү күнү анын кармалышына сүйлөшкөн кызынын келиши себеп болгонун айтышты. Коргоо министри Рикардо Тревия журналисттерге маалымат берди. Аскердик чалгындоо иштери аркылуу биз Эль Менонун сүйлөшкөн кызынын биринин ишенимдүү адамын таптык. Ал аны Тапальпа Халиско шаарындагы мекемеге жеткирген. Ал жерде ал Эль Мено менен жолуккан. Ал эми 21 февралда ал имараттан чыгып кеткен. Биз Эль Мено ошол жерде калганы тууралуу маалымат алдык.
Оэра жана анын 2 жан сакчысы рейд учурунда жаракат алышкан. Үчөө тең тик учак менен Мехико шаарына жеткирилген. Бирок көз жумушту. Оэранын өлүмүнөн кийин Мексика боюнча зордук зомбулуктар башталып, анда картелдин жактоочулары өкмөткө каршы өч алуу максатында жолдорду тосуп, унааларды өрттөп жиберишкен. Пуэрто Вальдада эс алып жүргөн америкалык турист Райан Дэвис жарылуулардан ойгонгонун, бирок фейерверктер атылып жатат деп ойлогонун айткан. Өрт күн бою күйүп жатты. Жана аларды чатырдын ар кайсы жагынан көрдүк. Алардын айрымдары алыста, айрымдары жакын жерде болду. Тик учак кечирээк учуп жүрдү. Аны видеодон көрүү кыйын. Бирок тик учактын эки тарабында тең абдан чоң куралчан адамдар отурушту. Ошондуктан алар бизди коргоого келишти деп үмүт кылдык. Дүйшөмбү күнү президент Мексиканын көптөн бери издөөдө жүргөн картелинин лидери Ацетаны кармоо операциясына АКШнын катышканын четке какты. Бирок алар дагы ал тууралуу маалымат бергенин айтты. Осегаттанын өлүмү АКШга фентинелдин негизги жеткирүүчүсү деп эсептелген жаңы Мун картелине катуу сокку урду. Американ аскерлери Кариб деңизинде баңгизат аткезчилерин ташып бара жаткан кемеге кол салып, 3 адам каза болду. Түштүк командачылыгы чабуулдан кийин кемени жарылганын көрсөткөн видео тасма жарыялаган. Кеме нар контрабандасы жүргөн белгилүү жолдо болгонун кошумчалады. Окуядан АКШнын аскерлери жабыркаган жок. Өткөн жылдан бери мындай операциялардан каза болгондордун саны 150ге жетти. Панама бийлиги Панама каналынын кире беришиндеги 2 стратегиялык портту көзөмөлгө алды. Өкмөт кызматкерлери дүйшөмбү күнү социалдык кызыкчылыктын шашылыш түрдө Балао жана Кристовал терминалдарын, ошондой эле крандарды, унааларды жана компьютердик системаларды басып алуусуна байланыштуу токтомдун негизинде ушундай кадамга барышты. Панаманын 2 портуна байланыштуу АКШ менен Кытайдын ортосунда карама-каршылыктар болуп келет. Анда борбордук Америка өлкөсү АКШнын президенти Дональд Трамп өткөн жылы Кытайды Панама каналын башкарып жатат деп айыптагандан кийин башталган. Британиянын АКШдагы мурдагы элчиси Питер Мандельсон Лондондо кармалгандан кийин күрөөгө бошотулду. Полициянын маалыматы боюнча Мандельсон маркум сексуалдык кылмышкер Джеффри Эпштейн менен мамлекеттик маалыматты бөлүшкөн деген айыптоолор боюнча камакка алынган. Бийлик өкүлдөрү тергөө уланып жатканын жана кызмат адамдарды кандайдыр бир жашыруун же купуя материалдар туура эмес жарыяланганбы же жокпу текшерип жатканын тастыкташты. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Юн Сок Йол 2024-жылдагы талаш тартыштуу аскердик абал жарыялоосунан келип чыккан козголоң боюнча соттолгондугуна каршы апелляциялык арыз берди. Анын юридикалык тобу апелляция соттун чечимине каршы чыгуу жөнүндө гана эмес, ошондой эле соттун чечиминдеги кемчиликтер тарыхый жоопкерчилик үчүн документтештирилиши керек экенин баса белгилешти. Юндун адвокаттары өз билдирүүсүндө соттук жазуулардагы жана келечектеги тарых үчүн өкүмдөгү көйгөйлөрдү баса белгилөө милдетин сезишкенин билдиришти. Малайзия премьер-министрдин кызмат мөөнөтүн 2 мөөнөткө чектөөчү мыйзам долбоорун киргизип, жоопкерчиликти күчөтүүнү жана аткаруу бийлигин чектөөнү көздөдү. Учурда өлкөдө мөөнөткө чектөө жок. Мурдагы лидер Махаттир Мухаммед 2 мөөнөттө 24 жыл кызмат өтөп келет. Премьер-министр Анвар Ибрагим январ айында бул демилгени жарыялап, лидерлердин өз милдеттерин аткаруусу үчүн 10 жылдык мөөнөт жетиштүү экенин айтты. Сунушту мыйзам чыгаруучулардын 3/2 колдоп бериш керек. Бирок сынчылар реформалар жай жүрүп жатканын айтып, бул кадамды келерки жылдагы шайлоолорго чейин шаардык шайлоочулардын колдоосун кайтарып алуу аракети катары карашат. АКШтын түндүк чыгышында 40 миллиондон ашык адамга катаал аба ырайы тууралуу эскертүүлөр берилди. Анткени аймакта күчтүү нур Пасха бороону каптады. Аба каттамдары токтотулуп, 5700дөн ашык каттам үзгүлтүккө учурады. Поезд жана автобус каттамдары токтотулуп, жүргүнчүлөр эч кайда кете албай калды. Бороон күчөп, саатына 113 чакырымга жеткен шамалдын ылдамдыгынан улам бак-дарактар кулап, миңдеген үйлөр жана ишканалар электр жарыгысыз калышты. Нью-Йорк шаарында өзгөчө кырдаал режими күчүндө калууда. Көчөлөрдү тазалоо үчүн 2600дөн ашык санитардык кызматкер тартылды. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык жаңылыктар топтому менен таанышалдыңыздар. Саламат болуңуздар.